азыр жаштардын арасында чет өлкөгө чыгып билим алуу, саякаттоо өтө маанилүү жана актуалдуу болсо керек, бирок мүмкүн болбой турган нерсе эмес. Азыр мүмкүнчүлүктөр өтө көп. Өзүңөр билгендей, көбүнчө учурда жай келгенде студенттердин проблемасы жайында эмне кылсам, иштеш керек, контракт төлөш керек. Өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар. Кесип боюнча стажировкаларды өтсө болот, Кыргызстанда эле, же болбосо чет өлкөгө чыгып келсе болот, волонтерлик программалар менен, же болбосо иштеп, ошол эле заманда саякаттап, 1 жыл Турцияга иштеп келдим. 2 жыл болсо Германияда, жайында эле каникулга кетип калгам. Кайра каникул бүткөндө, сентябрда кетип калчу элем. Өтө көп эмелер бар, возможно, мүмкүнчүлүктөр түзүп берет да. Кышы бою тилди үйрөнүп, мисалы үчүн немецкийди үйрөндүм, жарым жылда үйрөндүм. Андан кийин Германияга барып, уже баарлашып, элдер менен сүйлөшүп, иштеп жатып, тилди дагы жогору уровеньге көтөрүп алдым. Ошол эле заманда Шенген зона эмес, Германия бүт Европанын, Европейский Союзга кирген мамлекеттердин эшиктери ачылып, Европанын көп шаарларын, көп мамлекеттерин кыдырганга мүмкүнчүлүк болду. Эң биринчиден тил үйрөнүш керек. Маанилүү экенин айтпасам деле билсеңиздер керек. Тил үйрөнүш үчүн мен лингвист катары 5 жылдык, 6 жылдык тажрыйбасы бар чет тил мугалими катары айткым келет. Тил үйрөнүүдө эң негизгиси каалоо жана дисциплина. Ушул эки нерсе күчтүү болсо, анда тил үйрөнүү дагы жолу да оңой болот, процесс да кызыктуу болот. Ошон үчүн биринчи каалооңорду, каалоо баарында эле бар да, анан дисциплина жетпей калат да көбүнчө учурда. Анан дагы тил үйрөнүп кабыл алуу кичине өзгөртүп коюш керек да, фокусту. Мисалы үчүн көбүнчө учурда студенттер мынтип келет да, келип эле үйрөнүп алчу деп, сөздөр жаттап эле, анан барбачтан жатталсам мен билип калам деп жок. Тил деген бул байдык да, бир элдин тарыхы, бир элдин маданияты канча жылдан бери бөлүп келген. Анан ошол нерсеге ачылыш керек. Бизде бир макал бар, аябай жакшы. Канча тил билсең, сен ошончо адамсың дейт. Чын да. Анткени мен 5 тилде сүйлөйм азыр. Англис тилде сүйлөп жатканда өзүмдү өтө прагматичный, так, даана сүйлөгүм келет. Ушундай өзүмдү көргөзүм келет, маалыматты берип эле. Түркчө сүйлөп атканда бир аз жумшак, тамашалап, эркелеп сүйлөгүм келет. Ошон үчүн макалдын дагы мааниси өтө чоң окшойт. Мен тил үйрөнүү мен үчүн хобби да. Ушундай кабыл алсаңар дагы тил үйрөнүүгө келет. Мен азыр француз тилин үйрөнүп жатам, кайрадан үйрөнүп бүт албай койдум, анткени бул тилди сүйлөчүмүн жакшы, англис тилин да жакшы сүйлөчүмүн, андан кийин практика жок. Аябай калып кетти да артта. Азыр кайра алып окуп жатам. Мен үчүн хобби, эч нерсем кетпейт. Эс алды да тил үйрөнүү тууралуу. Учурдан пайдаланып, Flex программасы жөнүндө айтып кетсем, бул окуучулар арасында алмашуу программасы. Академиялык окуу жылын 1 жыл мектепте Америкада окуп келе турган, мүмкүнчүлүк бере турган программа. Азыр как раз кабыл алуу жүрүп жатат. 15 октябрга чейин, 13 сентябрда башталды. Бул программага тапшыра ала турган балдар, окуучулар 9-10 класстын окуучулары болуш керек. Анан англис тилин билиш керек. Анан анкетаны ачып, кандайдыр бир убакыттын ичинде анкетаны толтуруп бүтүш керек. Мен өзүм бул программанын бүтүрүүчүсү болом. Ошон үчүн баарына кеңеш берем, тапшыргыла деп. Өтө бир уникалдуу опыт болгон. 9-10 класста тапшырып өтпөй калгам. 10 класста кайра тапшырып аракет кылып көрдүм дагы. Өтүп 11 класста Агайо штатта Хабард мектебинде окуп келгем. Өтө бир жагымдуу, кызыктуу тажрыйба алгам. Чынында азыркы учурга чейин достор менен, мени кабыл алган үй бүлө менен жакшы мамиледебиз. Билим алуу өзүбүздүн өнүктүрүү, өзүбүздүн колубуздан жоопкерчиликти дайым өзүбүзгө алышыбыз керек. Изденип,
дайыма жаңы нерселерге умтулуп, жаңы максаттарды коюп, чоңураак максаттарды коюп, ошолорго умтулганга аракет кылыш керек. Мен дайыма эле айтам, мемлекетте окуп жүргөндө француз тилин үйрөнчүмүн да, анан кийин мугалим эжейимге Франция жөнүндө көп айтып берет эле. Париж жөнүндө өзүнүн сейилдеп жүргөнүн айтып берет. Елисейский порядок батыр жерде. Мен угуп отуруп, анан ошол кезде эжейим мага деген француз тилин үйрөткөндөн мурун дагы кыялданганды үйрөтүптүр деп билем да. Анан ошондон бери мен бир кыялданып баштадым эле. Анан 2018 жылы Парижге барганга мүмкүнчүлүк болду. Барганда ошол 6-7 класстагы кыялымды эстеп аябай сүйүндүм. Ошон үчүн кички балдарга, окуучуларга кыялданганды, максат койгонду үйрөтүш керек.